Manisi, mazmunu emnede turup atат. Düynөлүк muhit деп Манас эпосун айтып атабыз. Манас эпосунда bir орусча тил жок, бирок ошол түшүнүктү берген кыргыз тили мыйзам жазганга таптыксыз болуп калды. Азамат Алтай өткөндө жанакы келгенде канча жылдар бою Кошмо Штаттарда жашап, Америкада жашап, анан кыргыз журналист таң калуу менен сурап атат. Сиз ушунча жыл Америкада жашап, кантип кыргыз тилин таза сактап калдыңыз десе, себеп мен Кыргызстанда жашаган жокмун да деп жооп берген. Ошондуктан, урматтуу коллегалар, бул мыйзам менен чечилбей турган маселе бул. Бул жүрөктүн амири менен чечиле турган маселе. Анан өтө либералдуу деп биз тейтеңдей бергенибиз менен кече мен Өмүрбек Тилкешевичтин айткан ой пикирлерин толугу менен колдойт. Биз жыргап кеткен жерибиз жок. Демократиядан өсүп кеткен жок. Сырткы миграция, Тажин Сабдрасулов, Өмүрбек Тилкешев болуп кече Россиядан келди. Сырткы миграция жылдан жылга өсүп атат. Саясий жанакы үгүт насаат иштерин токтотушубуз керек. Орус тилине статус берип койдук, орустарды кармап калабыз деген бул болбогон жомок. Бул жерде нан жумшак болгондо, сүт арзан болгондо, эт арзан болсо, немисче сүйлөсөң да калат эл ушул жерде. Анан тилди саясат куралына айландырып бергенибиз өтө туура эмес. Мына жерде 5-статьяда өтө чоң карама-каршылыктар бар да, Осмон Ибраимович. Кыргыз Республикасында ар бир жаран байланыш тилин эркин тандап алууга укуктуу дейбиз дагы, анан мол суроолорго жооп бере албасаң, сен мындай деңгээлге көтөрүлүшүң шектүү деген маселени коюп атабыз. Мыйзамдын өзүндө карама-каршылыктар толтурат. 10-статьяны караңыздар. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер мамлекеттик тилди билүүгө, мамлекеттик тилди окуй, жаза, өз оюн айта жана эл алдында сүйлөй билүүгө милдеттүү. Бул талапты мен толугу менен колдойм, бирок мааниси кандай болот да? Муну кыргызча жазыш керек. Бул статьяны кыргызча жазыш керек. Эмнеге милдеттүү дагы, эмнеге жоопкер деген маселени. Орусча жазгансыздар, урматтуу академиктер. Ошол бир жаш балага кыргызчага котортконсуздар. Ал сөзмө-сөз которуп койгон. Муну биз мойнубузга алышыбыз керек. Акыркы редакциялаганда сиздердин убактыңыздар болгон эмес. Атайын президент кол коюп жиберип аткандан кийин уят эмеспи текшерсек деген кыргыз менталитети менен баш ийип, ушуну биздин палатага кирип калган. Өзүңүздөр окуп чыксаңыздар деле өтө катуу бир нааразы болушуңуздар мүмкүн. Долбоорду. 4-чү глава деп атат, мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүү деген. 15-статьянын 2-чи абзасы. Кызматкерлери мамлекеттик тилди өздөштүрө элек эмгек жамааттарында зарылчылык туулган кезде иш кагаздары мамлекеттик тил менен катар расмий тилде жүргүзүлүп, акырындап мамлекеттик тилге өткөрүлөт. Акырындап канча жыл? Биз өткөн мезгилде отабыз, 14 жыл болуп атат, өткөн болуп келатат. Акырындап деген канча? Бир кылымбы? 1,5 кылымдан кийинби? Качан өтөт? Биз акча маселесин чечмейинче, кыргыз тилин окутууга кызыктар болмоюнча, мыйзамды канчалык каттуу жазганыңыздар менен бул мыйзам иштебейт, ачык айтып коём. 16-чы статья. Кыргыз Республикасынын ишкана уюмдарында, мекемелеринде техникалык жана долбоорлоо документтери мамлекеттик жана расмий тилде иштелип чыгат. Зарыл болгон учурда мындай документтер англис же башка тилде даярдалат. Барекелде. Азамат бол. Зарыл болгон учур кайсы учур? Патталбекевич, юрист катарында билет. Зарыл болгон учур кайсы учур? Ким кандай билет, ким кандай түшүнөт? Мен мисалы азыр жыйынды таштап, сыртта шайлоочулар менен жолугуп чыгып кетишим мүмкүн. Мен айтам, зарыл болуп калган учур болду деп. А регламент ал көрсөтүлгөн эмес. Келгенде чыга бердим деп. 17-чи статьядагы тап-такыр кереги жок статья бул. Менимче мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам 4-5 гана статьядан туруш керек дагы. Факт, маалыматты аныктап коюш керек. Мен ар бир статья боюнча, урматтуу коллегалар, пикиримди өтө кескиндүү түрдө сын пикирлеримди айтканга даяр элем. Убакыт жетпей атат. Мына 19 статьяны гана окуп көрүңүздөр. Кыргыз Республикасындагы окуу мамлекеттик тилде жүргүзүлгөн жалпы билим берүүчү мектептерде гуманитардык жана информатикалык деген маалыматтык деп которулабы, урматтуу аксакалдар? Информатикалык деген маалымат да бул.
информатикалык багыттагы орто жана жогорку окуу жайларда латын арабине негизделген кыргыз алфавитин окутуп үйрөтүү үчүн шарт түзүлөт. Биринчи кыргыз тилиндеги Мукаэле Баевдин, кече Кубатбек Албекович айткан, Алы Токонбаевдин, Касымалы Жантөшевдин, Төлөгөн Касымбековдин чыгармаларын дагы бир жолу кыргыз тилине басып чыгарганга шарт түзүп бергилечи айланайдар. Араб тилин жөн койгулачы, латын тилин. Мен ойлойм, бул акырындап кирип бараткан экспансия. Biz Latin tiline жақындабашыбыз керек. Latin tilinde өтүү менен бирге дагы бир 40 жыл, бир муунду артка таштап жиберебиз. Колдон келген нерсеге аракет кылалы, урматтуу коллегалар. Мен ойлойм, бул мыйзамды биз кайра кайтарып беришибиз керек, күчөтүшүбүз керек. Андан кийин иштеп чыгышыбыз керек. Эң негизгиси долбоорду кыргыз тилинде жазганга аракет кылышыбыз керек. Анан ошонун аткарылышын көзөмөлгө ала турган бир орган болбойт аны. Милдеттүү түрдө үйрөтпөйт. Бүт бардыгы муктаждыктын аркасынан гана келип чыгат.